Мына сіз азыр айтып кеттіңіз да баяндамаңызда. Мөмө жемиш 40,2% камсыз кылабыз, ошондо сиз айтып атасыз, жакшы эле камсыз кылабыз, но цитрусту кошпогону деп атасыз да. Мисалы ошол эле убакта алма, өрүк, бизде азыр алманын баасы өзүңөр көрүп атасыңар, 5 сом болот. Bir kap alma 30 kilogram alma 100 сом деп атат. 3 сомго түшүп атат да. Жайында көрдүңөр, өрүктөр Көл областында жерге төгүлүп жок болуп атат. Анан ошол убакта сиздер Польшанын алмасы келип атат. Кытайдан алмалар келип атат. Ошого окшогондор бир регулятор коюшсоңор болбойбу ушулай чарба? Биздин дыйкандарды коргоонун эң негизги рычагтарын сиздер пайдаланышыңар керек да. Жооп бериңиз ушул маселе боюнча. Нурбек Карич, сиз туура вопрос берип атасыз. Бул жерде жанагы мөмө жемиштер дегенде ошол башка цитрустарды кошпогондо бизде тиги обеспечение сайып эле жакшы, бирок бул реализацияда сиз айтып аткан жанагы договорлордун негизинде продукциялардын баары кетип атат. Анын мисалы жанагы алма жана көлөмдөн анан кийин сорттуулуктан болбой калып атат да. Биз ошол сорттуулукка дагы анан кийин ошо көлөмгө да иштер жүргүзүп атабыз да. Бул кээ бир учурларда мисалы көлөм аз болуп калып, ошол сатууга мүмкүнчүлүк болуп, договор келишимдер түзүлбөй калып атат да. Ошондук үчүн жанагы эмеге өтүп, жанагы ирилештирүүгө өтүрүп, бир продукция, бир айыл бир продукцияга өтүп, ошого иштерди жүргүзүп атабыз. Рычагдарды мисалы алма бизде 3 сом болуп атат 1 килограммы. Ошол убакта ошол Польшадан алма келип атат. Кытайдан алманы өткөрүп атасыңар. Ошого тоскоолундай рычагдар барбы өзүбүздүн ишкерлерди колдоо боюнча? Дыйкандарды колдоо боюнча айтып. Эми аларга дагы запрет кое албайт экенбиз да. Эрбал сен айтып койсоң, продавец. Кээде койсо болот да, айтсаң. Биз бул социалдык маанилүү продукциялар боюнча анализ жүргүзүлүп турат, баалар боюнча дагы анан бизде деген жана Жаныбек Калканович айтып кеткендей, көлөм анан калибровка деп коет. Калибровканын сырт аз болгондуктан биздин жанакы негизи эле бул азык-түлүк коопсуздук, экспорт, импорт жок, 100% камсыз кылуу бул мүмкүн эмес. Анан бул биз анализ кылып, жана биздин дагы чоң сетевой маркетингтерге кандай керектелет, жана спроска жарашаны болот да. Эгерде биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөр 100%га ошол эле алма өрүк менен өзүдү камсыз кылып туруп экспорттук потенциалга жакшы неме болсо, сөзсүз түрдө мамлекеттен рычагдар бар, аны колдонуп экспорт потенциалга мындай мүмкүнчүлүк түзүп бергенге мүмкүн рычагдар бар. Кандай рычагдар бар? Муну биз импортты запрет кылган рычагдар барбы? Временно ограничение койгонго убактылуу чектөө кое алабыз. Быйыл алмага киришсеңер болмок да. Көрдүңөр го, 3 сомдон 1 кап алманы 100 сомго сатып атышат дыйкан. Ал актамак турсун, ал банкрот болду да. Ошол убакта силер статистикадан алышыңар керек. Айыл чарбада ар бир райондо кызматкерлериңер бар. Айыл өкмөттөр менен иштеп, айылма көп болгон жылдары рычагты эртерээк киргизсеңер, 3 сом болбойт эле дыйкандын эмээти күйүп кетпейт эле. Жок дегенде бир 20-30 сом болсо да жакшы болот эле да. Ошол нерсени убагында колдонуп жүргүлө мындан кийин. Жарайт. Ограничения, Нурбек Карич, конечно, ограничения